bir adamдын кемчилигин көрүп атсаң, ошол кемчилик сенде бар үчүн көрүп атасың дейт. Бирөөнүн калпычы экенин көрүп атасыңбы, сен калпычысың дейт. Бирөөнүн бир адамдын бир жаман жагын көрсөң, сен ошол болгон үчүн көрүп атасың дейт. Эгерде жакшы жагын көрүп атсаң, ошо жакшы жагы сенде болгон үчүн көрүп атасың деп. Ошол адам дагы мындай дейт. Мен ушу тилимден сүйлөгөндөн аябай корком дейт. Тилимди таразага салып турушум керек дейт. Анткенсе айтылган сөз кайрылып келип өз башыма тиерин сөзсүз билем дейт. Ошону пайгамбар бекер айтпаса экен да, bir адамдын кемчилигин көрсөңөр, bir адам кемчилигин көрө турган болсоңор, ошол кемчилигин элге айта турган болсоңор, ошол кемчилик кайра сен эки жолу кылмайын өлбөйт экенсиң да. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ дейт Алла Таала. Жакшылыкты канча мына зарра чаңчалык жаманчылык кылсаң дагы, bir адамга болсун, өзүңө болсун, балаңа, кимге болсун, керек болсо, бул жанакы бар го мергенчилер жана керелден кечке тоонун үстүндө жүргөндөр, тарсылатып аткылап жүргөндөр бар канчалар. Жок, анын да кесепети бар. Анын да кел башыңа тие турган bir күнү жемеси бар. Bir adamdı subhanallah taza ayaldı buzuku degen, taza erkekti buzuku degen, taza balanı, jüri, bunun balası şunday degen, gevil aytat bu tukumsuz, bu törөгөн ve törö elbayt, bu tukumsuz. O subhanallah öte or. Her bir nese jamançılıkta çаңчалык bolda kayra kaytarıp geldi. Bir emniyetçi bilesizler mi? Allah Taala sari'ul hisab deydi. Uşunday tezlik menen esep kılıp salып жатат экен. Allah uşunday tezlik menen ушундай esep kılat. Эгерде ошол нерсени субханалла адилетсиздик кылган болсом, адилетсиз анда келип эртең кайра башыңа тиерин унутпашыбыз керек экен. Мынакей.